Кыш мезгили келери менен жылуу кийим кечек тандоо ар бирибиздин башыбызга түшөт. Ал эми айымдар бул маселеде көбүрөөк убакыт коротушат. Анткени кыз келиндердин сырт кийимине тандоо арбын. Жаңы шуба сатып алгандан кийин өкүнүп калбаш үчүн бир канча учурларга көңүл буруу кажет. Тери шубасын канча убакыт кийүүгө болот? Алгач ал кандай териден тигилгендигине байланыштуу. Эң эле көп убакыт кийүүгө мүмкүн болгон кемчеттин терисинен тигилген шуба. Ал эми аң терисинен жасалган шубаны 10 мезгил кийүүгө болот. Түлкү жана суусар тери шубаны 5 жылдан 7 жылга чейин кие аласыз. Эң аз убакытка чыдаган бул коён терисинен тигилген шуба сизди 2 жылдан ашык кубантат. Жумшак келет, аябай кармаганда эле мындай сразу жылуулугун сезесиң. Булар жылуу болот, аябай кийген кезде ушунчалык кандай жагымдуу болот денеге. Ошону менен айырмаласаң деле болот да. А так норкаларды болсо атайын немелер бар. Специальныч. Атайын көрсөткөнгө замоктору бар. Ичинен ачып көрүп көрсөң болот, мисалы. Силерге көрсөтүп эле коеюн. Вот, мындай специально дырочка калтырат. И мына жерден көрөсүң норканы. Оригинал экенинчи. Ошентип тандасаңар болот. Баалары канча чейин болот? Баалары бул норкалар бизде өзүбүздө прямой фабрика менен биз түзмө түз иштейбиз. Уже 3 жылдан бери иштеген фабрикалар бар. Ошондуктан булар $750, $750, $850 качествосуна карап, размерине карап булар дагы кете берет. Баасы жогорулапчы. Аң териден шубаны тандоодо теринин жыштыгына көңүл буруңуз. Колуңуз менен жүнгө каршы өткөрүңүз жана жакшылап мыкчып көрүңүз. Эгер теринин көрүнүшү өзгөрбөсө, анда шубанын сапаты жакшы. Катуу суукта да үшүтпөгөн бол бугунун жана аюунун терисинен жасалган шубалар. Бирок андай шуба көп тараган эмес. Ошондуктан биздин аба ырайына ылайыкташкан эң жылуу шуба түлкүнүн, кемчеттин, суусар жана булгунун терилеринен жасалган шубалар. Былтырдан берки мода болуп аткан бул парка деген. Булар деген жакшы жагы бунун ичинде вот немелерчи, мехтери. Булар натуралка мех кетет. Аябай хит болуп аткандары ушулар. Аябай быйылкы сезондун модасы, тренди дегендер ушулар. Булардын ичинде разный болуп кетет. Ичинде бобер деген кетет. Анан кийин неме болот? Норка. Вот, например, вот это норка. Бул норка болот. Бул жүндөрү бүт оригинал. Анын баасы Баасы булардын 18.500-дөн 25.000ге чейинки. Былтыркы жаңы чыккан кезде булар кымбатыраак болчу. Былтыр $550 35.000 сатылган. Быйыл уже биздин рынокко келгенине көбөйүп, уже неме конкуренция көбөйгөндүктөн уже баасы түштү. Быйылкы хиттердин дагы бири болуп саналып кеткен Красный парка. Красный парка бизде аябай сонун хит болду. Биздин Бишкектеги эң модный болуп быйыл ушул сурак аябай көп. Бүгүнкү күндө тери айымдардын гардеробундагы эң негизги элементтердин бири болуп калды. Шубаны тандоодо албетте алгач ар бир айым өз табитине жараша тандайт. Шубанын баасы узундугуна жана фасонуна жараша болот. Теринин сапаты да чоң мааниге ээ. Сапаттуу тери калың жана жумшак болоорун эсиңизден чыгарбаңыз. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакеев, Таң Маанай программасы.